реально эчтеке жетишпейт. Мен 100% уверенамын. Мен досторум кетип атат деп сен барасың. Мен сага айтты дейсиң, барасың. Намаз окуган кыз сөгүнбөш керек. Намаз окуган кыз сөгүн золоо болбойт да, чынбы? Амойкте бүт эле өзүлөрүн эме болот да, правда качать кылат. Мисалы, мындай эмесмин, тигин эмесмин, адепти болот да. Эме атпайбы? Кантип ичет, кантип ичпей койсуң, өтө эле ыймандуу болбош керек депчи. Биз кыргыздар дайыма ушундайбыз да. Мындай жада калса орусча билип турсак да сүйлөгөндөн уялабыз да, кээ бир адамдарчы. Биз кыргыздар бирдеке жакшы нерсе кылып атсак, ошондон да уялып турабыз да, тартынып. Биз тартынбай айтыш керек, кылбайбыз. Эмнеге жакшылап өтө эле ыймандуу болбош? Наоборот, биз өтө ыймандуу болушубуз керек. Ошондо гана биз оңолобуз. Анда биз өтө эле ыймандуу болбой эле анда бузулуп бара бербейли, улам түшө беребиз ылдый-ылдый. Тиякта бир сын суроосуна жооп берет элем. Азыр ичпейин да качан ичебиз деп. Биз эртеңки күнү эне болорбуз десеп ойлошубуз керек да. Мейли бир күн барып, бүгүн ичпейин да качан ичем? Бүгүн майрам экен, ичип алайын, 11 жыл окуп аттым деп ичесиңер. Сен досторуң, тааныштарың, бир тууган бөлөсөлөрүң көрүп калса, эртеңки күнү айтат да, сен ой тиги жерде ичип жүрүптүрсүң го, эмне ичип андай мындай деп масактан. Ошол нерсе мага сөзгө катып тиет да, ал тийген сөзү мени өтө жакын алат болчумун. Мен эч качан эме кылгым келбейт, что мен башка адамдар бул кыз ичип жүрөт. Мен көргөн бир ичкенден кийин айтат, бул дайыма эле ичип жүрө турбай, давай анда бир күн бизди алып кетели да, дагы кыстап ичирели, бул ичет деген ой болот да. Ошондуктан бир келген окшоп балалуу болуп, убагыбыз келгенде деле ичсек болот, жетишебиз, ал эч качан качып кетпейт. Азыр Атене болуп, балалуу чакалы болгондо ичсе болобу? чеги мен ичип атам майрам. Чеги кандай болот? Чеги майрамда арак эмес, например, вино алып келип, ичип, ошондой нерселер болот да. Алкаш болуп кетпесиңби? Мүмкүн ягуар ичишибиз керек. Лично мен өзүм Чоңуз ошо атене болгондо арак ичип алкаш болуп кеткенден коркпойсуңбу? Менби? Коркпойм, мен өзүмдү өзүм башкара алам, өзүм эркиме ишенем. Бирок көп момуштар делечи. Көп жакшы адамдар, ошо жакшы адамдар, көп жакшы адамдар бираз-бираздан ичем деп анан аракеш болуп кетти да көбү. Алар деле жакшы болчу да. Мондай да, кээ бир аракештер бар го. Кээ бир аракештер аракеч болуп, көп нерсени түшүнгөндөн кийин деле ке ойлонуптан дароо эле токтотуп койгондор бар да. Кайра адам болуп кеткендер бар, буттан туруп кеткен, мен көрүп эле жүргөн адамдар бар. Бирок көп адамдар аракеш болуп кетти, көп адамдар. Өтө көп. Ошон үчүн өзүн токтото билиш керек да. Ар бир адам өзүнөн билбейм, ыйманы күчтүү болсо эле жетишет го дейм. Демек ушундай. Азыр бүт эле балдар эметип атат го, мына жерде көп эле ак болуп атат да. Мен 7-нчи класстар барат деп, барбайбыз деп өзлөрүнө суроо берсе, барбайбыз деп атат. Алар кактан көрүп турган барганычы? Может барып атышкан. Ошо да алар берде аз көп эле бар эле ак болуп атат азырчы берден. Атың ким? Айганыш Шайбекова. Айганыш айтып атат, эгерде силер барбасаңар аларды каяктан көрөсүңөр деген маселе да. Ак болбой мындай тактыгын айткыла деген маселе болуп атат. Дискотекага же вечеринкага барбайм деп барып атам дейт. Мен ичкен да чеккен да жокмун, ал жерде мас болуп ылжырап калып калган да жокмун. Ошондуктан көрөм да мен башкаларды ичип атканын. Мен ошону айтып атам да, мен көргөн үчүн айтып атам да, көрбөсөм мен какта айтат элем. Ти ичип ал анан акыл эсин жоготуп, урушуп, тийишип дегендер. Мен барам, ойнойм, күлөм, бийлейм, эл катары барып жашнак болуп келем. Мен бир да жолу ошол жерден башкача болуп келген эмесмин. Күнүнө барам, күнүнө эмес, майрамда баргам. Неме кылбайм да? Майрамдарда эле. Эч качан мен ичкен эмесмин. Ичкендерди көрүп мен алардан пример алам да, мындайча айтканда мен ичип алып, эгер мен ичсем ушундай болуп мынтип күлүп, өзүмдү жоготуп, ар ким тийишип, башка адамдар мындай бөлөкчө көз караш менен караганда байкалат да. Ошондой болгум келбейт. Баланын мисалы үчүн намаз окуп, 5 мал эметкен балдар бар да. Ошо имандуу балдардын бетинен кадимкидей нур төгүлүп турат деген айтышат да, ошентипчи. Мен мисалы үчүн билем, ким кандай ыймандуу, кандай ыймансыз дегендердичи. Ыймансыздар кебетеден эле билип турат демчи, мисалы үчүн. Мейли Аракчытаны, тамекичтаны көрөсүң да андай эмелердичи, көрүп каласың, кантип көрүнбөсүң ыймансыз балачы. Ыймандуу бала деле мисалы үчүн көрүнөт, өзүнүн кадимкидей мындай сүйлөгөндөрүнөн, мындай жүрүш турушунан бүт көрүнөт да. Билинет да ошо. Азыр ушул жигиттин сөзүн угаланда. Бул бир айым сөз айтты да, мында кадыр түндө ичип алган балдар бар деп. Ошо ичип алса көрдүңөр беле ошо кадыр түндө ичкендерди? Жаштар мисалы кадыр түндө бүттүк эле отурат. Неме, укканга ишениш керекпи же көргөнгө көбүрөөк ишениш керекпи? Көргөн көз кишине жок. Көргөн көзүң ишенесиңби же уккан кулак ишенесиңби? Эртеңки күн мен сени ошо кадыр түндө ичип жүрөт деген болбойт да алчы. Андай случай болгон жок дегенге мен эметпейм да, кошулам. Болот ошондой. Өзүш керек да? Өзүм ишенгени үчүн мен айтып атам да. Эметиш керек болсо анда көргөндөрдү айтыш керек да, антипчи.
анда силер айтып атасыздар андай көрбөгөндө Жок, андай нерсе болбойт деп. Мен кадырдын төскөм. Анан балдар Кантип тосуңар? ушул жерде отурган балдар бар, уялып эле койгула деп кой. Кадырдын ичип, звонок кылып анан ушинтип жүргөн балдар бар, өзүңөр эле уялып калган. Мен силерге 100% уверенам, что ичип алып, анан ошондой болгондо, случай силер көргөн эмес, уккансыңдар, телефондон кантип мен сезбейин. Жок, сен жок угуп турсуң да. Ана булар жөн эле телефондон уккан жок да, булар жөн эле уккан да, элден уккан. Мондай айтып атам да, что ошондой нерсе болуп атат дегенчи, мен сага каршы чыккан жокмун. Ошону просто элди жөн эметпеш керек да, эртеңки күнү деле мен бирөөнү ошентип ичип жүрөт деп калптан калп айта бербешим керек да, андай мисалы үчүнчү. Мисалы үчүн мен тиги кыз жөн эле айта берсем, ал элге жайылат, анан ошондой жаман ат болуп калат да. А может ал кыз жөн эле ошонун арасында болуп калгандыр. Биз да айтып атасың да, 100% ичип алып балдарга тиешкенсиң. Вот именно кимди көргөнсүң деген суроого берим келип атат сага ушул жерде. Сен мындай 100% ичип алып балдарга тиешкенсиңер деген. Элизага барабыз. Балдарга тиешкенди айткан жокмун. Балдар тиешет деп айтып атам мен. Кыздарга? Ооба. Анан кыздар да тийишет. Мен 100% могул жерде отуруп уялган дегенди мен кадыртын ичип алган балдарды айтып атам. Мен вечеринкага барып көргөндөрдү болгон. 89дар, 90дар, 91лер, 92 андан кийинкилер дагы. Жакшы, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, биз жыйынтыктоо бөлүгүнө келип калдык. Эң кызык жери, демек бүгүн биздин жаштарыбыздын ушул жаштарды сиздер үнүн угуп атасыздар. Жаштар кандай майрамдап жатканын дагы сиздер жакшы билесиздер. Андыктан ушул майрамдоо маданияты боюнча сиздер менен сүйлөшүп жатабыз. Андыктан ушул бири-бирибизди кайталабай, кыска, нуска жыйынтыктоо бөлүгүнө келсек, 30 секундтан, андыктан сөзүңөрдү камдап турсаңар. Анда конокторго сөз берели. Ошо мен сурайын дедим, эмне үчүн бүт баары вечер, день рождения, азыр дагы свадьбалар, выпускной вечер, бүт баары орусча да аттары. Эмне үчүн кыргызча эмес, эмне үчүн кыргызча майрамдабайбыз да? Эмне үчүн биз обязательно орустай болуп дискотека барыш керек, анан барып алып туруп орусча тоңкуш керек. Булар баары албетте чоңдордон болуп келат да. Бул орусча болгондо бул эме орусча болгондо бул бизде күнөө жок. Албетте бул сиздерден болот да. Ошону сиздер кыргызча кылып койсоңуздар болот эле да. Туурабы? Биз жаштар кыргызча кылганга биздин акыбалыбыз жетпейт, биз чоңойгондо акыбалыбыз жететтир. Мүмкүнчү. Ошону сиздер кылып койсоңуздар болот эле. Демек, чоңдордун да салымы бар. Ким көтөрүп атат? Мисалы, өйдө жогорку кеңешчилер өздөрү неме кылып атат да. Башка жакта, мисалы, биздин Кыргызстанда өздөрү жогорча сүйлөп, жогорку сиздер тараптан келет да бул сөзчү. Мисалы, биздин өз Кыргызстанда болгондон, мисалы, өзүнүн чоңдор, мисалы, жогорку кеңеш тараптан ошол жактан кыргызча деген мыйзам чыкса дагы болбой эле, кайсы жактан болсо да орусча сүйлөшөт да. Демек, ушунда биздин кыздарыбыз айтканына караганда балык башынан сасыйт деген сөздү айтып атат. Андыктан биякта жигиттерибиз бар. Мен атым Бакай, мен 9-класстын окуучусумун. Элиза айтып атпайбы жана биздин кыргыздар уялат, орусча сүйлөйт деп. Наоборот, биздин кыргыздар мактанат орусча сүйлөгөнүнчү. Бишкектен эчтөө бир бала бар, бирөөдөн сурап калсам, кыздан же башкадан. Эси орусча билбей калса да, анан кийин саат канча болду же кайсы көчө каерде деп сурап калса, я по-кыргызски не знаю деп өчүрөт. Анан өчүп калабы? Жок, эми сүйлөп албай такалып каласың эми ошентсе, ошон үчүн кыргызча эле сүйлөш керек да. Канча тил билсең ошончо инсансың дейт го. Ошондой эле тил биле берсин, орусча, кыргызча, анан кийин бирок кыргыз тилин унутпашсың дейт элем да. Анан кээ бирлер майрамдагандачы, баягы жакшы бир өзүнүн ордуна келип калганда кыргыздарыбызчы орусча сүйлөп калышат го. Ошолорго көз карашың кандай? Алар тиги мындай жакшы сөздөр сүйлөшпөйт да, орусчачы мындай сөгүнүп, оздорунан жаман сөздөр чыгарат да. Агыт менен кариттер чыгып баштайт, Анда биз жыйынтыктайбыз, Кудай буйрса мынакей жыйынтыктоо бөлүгүнө келдик. Кыска нуска 30 секундтан ушул майрамдардын кайсыл майрам жагат, жакса мындай, жакпаса тигиндей. Же болбосо бизге мындай майрамдар керек. Бул биз майрамдарда баардыгы чоңдордон болуп жатат да. Мисалы үчүн ата-эне, чоң кишилер да. Биз ошолор көрүп ичип аткан балдарчы. Ошолор мисалы үчүн тамеки көчөдөн керсей тамеки жеп кетет да чоңдорчу. Ошолор жаш балдарга көрсөтпөй чексе кандай дейм да.
ошолор чекпей эле койсо, ошо чекпей эле койсо, үйлүп отуруп арак ичет. Ошолор жаш балдарга көрүнбөй жол ичпей эле койсо дейм да. же кыздар көрсөтпөй чекпей эле, же чекпей эле койсо, Жок, мен андай айткан жокмун. Ошо чоңдорду айтып атам да, чоң кишилердичи. Бардыгы жаш балдардын баардыгы ошолордон үйрөнөт да. Биз өзүбүз каяктан үйрөнөбүз? көрүп үйрөнөт, жаштар өстөсүн. Рахмат. Келдилер. Жыйынтыктоо. Байкенин суроосуна жооп бергим келип атат. Жана айттык азыр эле. Эмне үчүн бүттүк орусча депчи, бул анткени бул жогорку кеңештер, президенттер эле мындай сүйлөгөндө байкасаңыздар орусча сүйлөп атат да, алар эмне үчүн кыргызча сүйлөшпөйт. А мындайда 10 кыргыз туруп, бир орус турса деле бардык ошо 10 кыргыз бир орусча сүйлөйт да. Эмне үчүн ал бир 10 кыргызга бир орус кыргызча сүйлөй, а 10 кыргыз бир оруска орусча сүйлөш керек. Бул кыргыз кичинекей кыргыз ушу тилин жоготсо, бул кыргыз эметпейт. Ошон үчүн ушу кыргыз тилин өзү эметсе, кыргыз эметет деген ойдомун да менчи. Демек, коркпой үркпөй эле биз кыргызча сүйлөп ырдасак болот. Рахмат. Эми бул Кыргызстанда жүргөндөн кийин ар бир адам ошо кыргызмын да. Кыргызда ошол өзүнүн жеринде, өзүнүн мекенде жүргөндөн кийин кыргызча сүйлөгөнгө укугу бар. Сизге кайсыл майрам жагат, кайсыл майрам жакпайт? Мага Норус майрамы жагат, аябай. Ошо кыргыздын улуттук майрамы, андан кийин Норузда көп жакшы нерселер болот, жакшылыктар көп болот деп айтам. Ошо. День рождениялерди кыргызча майрамдаса болобу? Туулган күндөрдү. Болот. Болот жана болот. Жыйынтыктайбыз. Мен сизге суроо берейин дедим эле. Сиз ушу жаш кезиңизде ушинтип азыр айтып атпайсызбы, дискотеканы кыргызча өткөрүш көрсө болобу деп, ушундай тойлордун. Сиз жаш кезиңизде ушинтип дискотека, тууган күн ушундай день рожденияларга баргансыз турабы, же барган эмеспи ошого? Жооп берип койсоңуз. Барсаңыз да мындай кантип бизге кандай майрамдап мындай ошону жооп берип койсоңуз. Сиздердики жаштык кез кандай болду эле деген суроо да бул. Ошодон сабак алалы деген. Чоң рахмат. Чынында биз мынакта дискотека күчүнө алган эмес. Биз жанагы айыл болчу да биздики. Дискотека ошо жана центр жакта барбы, ошонун көбүнчө орустар барчу да. Мен дискотекага катышкан жокмун, бул жерде дискотека. Анан день рождения дегенде болчу эмес да бизде. Отуруштар кандай болчу эле деген маселе болуп атат ошо сиздерде. Отуруштар чала орусча болду чынында. Сиз эч барган эмессиз андайларга, катышкан дагы эмессиз, мондай дискотека, ошондой день рожденияларга өзүңүздүн туулган күнүңүздү же монтип өткөрүп, же ошентип чакырып бирөөнү же өзүңүз барган эмес белесиз? Туулган күндөрдү да мен эсимде жок туулган күндөрдү. Мисалы шеринелер бар болчу, шеринелер. Шеринелер болчу. Жакшы. Даже эсимде жок. Өзү ушу жаштарга айтып кетпейсизби, канткенде ушу ичкиликти тыштайт, анан ичкилик ичкенден кийин канча мечит караң болбойт. Ичкилик ичкенден кийин мисалы үчүн мечитке баратпайбы? Бир күн ичти, эртеси күнү мечитке барат. Болбойт да ошо туурабы? Ичкендер мечитке баргандарбы? Ошо чала булалар болот да эми. Ооба. Ошо мечитке шекелтерет да, мечитке барган кишилер эле ичет турбайбы? Анан сага бир плакат берет, ал жанагындай да, баняга барган кишидей да. Баняга кирип, анан кайра барып булган болгон кишидей. Өзү ичкилик ичкенден 40 күн мечитке барбайт деп уккам да, анан ошолорду айта кетсеңиз мындай. Демек, жаштардын оюна буйрса аягында жыйынтыктап бересиз го деген ойдобуз. Мен сизге суроом мына майрам жөнүндө эмес да, эки суроом бар. Бизде Кыргызстанда кереметтүү Ыс көл деген жерибиз бар да. Ушу Ыс көлдү дүйнөлүк туризмге кантип айлансак болот? Экинчи суроом, мен азыр сиз айтып атпайсыздарбы? Кыргызстандын экономикасы жок депчи. Мен экономикада акча деп ойлойм да. Бирок Кыргызстанда көп кемалдар чыгат, биз аны колдоно албайбыз. Эми ала мындай арзан кылабыз же өзүбүз жеп коебуз да. Чоңдор экономика деп айтып атса телевизордончу, бирок экономиканы өздөрү жеп атат да, акчаны жейт. Акча бюджетте канча акчалык болсо, борборубуз Бишкекке 100 метр дейин асман тиреген имараттар салынат да, ошо чоңдорго болгон эмени да мындай алар айтып атат да, буйрук өнүгөт деп, алар буйрутпай эле өздөрүнө буйрутуп атат да акчанычы. Ошого жооп бересиз да, ошо чоңдор кайта кетсе, Ыс көлдү кантип айлансак болот дүйнөлүк туризмге. Ошо. Рахмат. Бир кыз айтып кетпедиби, 21 март кыргыздардын майрамы депчи. Ал жалаң эле кыргыздардын майрамы эмес, ал бүткүл мусулмандардын майрамы деп айтам. Анан ушул жерден ал бүткүл мусулмандардын майрамы деп айтам, майрам болгондо эле бүтү чегимен болуш керек да, ата энелердин көзөмөлү менен болуш керек. Анан бир гана биз дискотека Ата энелердин көзөмөлдөөсүн силер угуп атасыңарбы? угабыз.
ата энелер барбайсың десе болду эмес да, ата энелер өзлөрүнөн зависит этет да, ата энелер катуу кармаса ошого жараша. Кээ бирөөлөр барбайсың десе муунуп же азынып өлүп атат го. Буга кандай карайсыңар? Алар өзлөрү ата энесин тарбиялагандан жараша да. Ата энелер жакшылап тарбияласа андай бала эч качан барбайт да. Анан биз дискотекада түнү менен болуп атабыз дейбиз да. Түнү менен болбойт. Азыр милиция кызматкерлери тарабынан рейдте жүрөт, мугалимдер рейдке жүрөт. Азыр 25-не жакындаганда уже бүт кафе, ресторандардын баары колго алышат да. Ошондо аяка барган ата энелер, балдар өзүнчө бөлүнүп рейдке. Ошол рейдте кармалып калган кыздар балдарчы мындай баягы пара берип, акча берип чыгып кеткен учурлар болобу? Ал ошо рейдте качкан адамдардан эметет да. Адамдар алса бере беришет. Албайм дегендерге ошого так жараша болот да. Демек ушундай, жаштар сүйлөсүн. Ким? Тиги жерде эже айтты, сен тиги кафелерге барбасаң, 7-класстын кыздары барып атканын каяктан билип атасың депчи. Ал мен классташым эмес, параллель класста окуган кыздар айтып атат, барып келдик депчи, ошого жооп да. Эс алуу жакшы. Жаштар сүйлөсүн. Анда биздин жаштарыбыз буюрса сүйлөп бүттү. Анда ушул урматтуу, сымбаттуу, ар жактуу, салмактуу ушул конокторубузга берсек, анда ушул Сардарбек мырза кеп келсе сизде. Урматтуу мекендештер, урматтуу окуучулар, мен сиздерден берген суроо жоопторуңуздардан мен көп нерсени көрүп турам. Мен кыргыздын бир жакшы сөзүн эстеп атам. Жаштардын кайраты бар, карынын айбаты бар деген. Биз ошол кыргыздын ушул айтылган кептерин өзүбүзгө үлгү алсак жакшы болот эле да. Мына жаштардын Кудай буйруса кайраты бар экен. Жаштардын курч көз карашы бар экен, жана жаштардын аракети бар экен. Бул жакшы ийгиликтерди көрсөтөт. Экинчи айтып кете турган дагы эле кыргыздын сөзү бул бүркүт уядан эмнени көрсө, кийин учканда ошону алат деген. Бүгүн сиздер коомдо, үй бүлөдө болобу, эмнени көрсөңүздөр, кийин келечектеги ошол жол, ошол коом менен иш алып барасыздар. Ошон үчүн өзүңүздөр аракет кылып, өзүңүздөр коомуңуздарды, өзүңүздөрдүн чөйрөңүздөрдү тандап алсаңыз жакшы болмок. Бул менин көз карашым боюнча бул эң биринчи кыргыз мамлекети, кыргыз эли жөнүндө жана өзүбүздүн келечегибиз жөнүндө бир туура багыттарды тандап алсак. Анын ичинен майрамдарга келе турган болсок. Биз бүгүн 20 мунагы эгемен кыргыз мамлекети болгондон бери 20 жылдан бери батыш жана чыгыштан салымын кошкон мамлекеттердин бир терс көрүнүштөрүн өзүбүзгө сиңирип алып көп кыйналып келип атабыз. Бул деген биздин ысырапкорчулукка алып келип атат. Жана 70 жыл башкарган советтик идеологиянын орусташып кеткен салттарынын калдыктары менен күрөшө албай кыйналып келип атабыз. Ошонун себептеринен улам ошо кыргыз мамлекети эгемен болгондугуна 20 жыл болсо дагы биз өзүбүздүн чыныгы кыргыз майрамдары эмне экенин билбей келе атабыз. Ошол эле үй бүлөдөгү ошол эле Норуз майрамын айта турган болсок, мынакей мамлекеттик деңгээлде ар бир айылдарда, ар бир айыл өкмөттөрдө жакшынакай иштер, иш чаралар, улуттук оюндар, салт боюнча, тарбия, таалим боюнча, үй бүлөлүк идеология боюнча бир жакшы кеңешмелер, тегерек столдор, жаштар менен аксакалдардын биргелешкен тарых боюнча бир иш чаралар өтүп турса, ошол маанилүү болмок да бизден ошо өнүгө турган мамлекетибизге. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде, саламатсыздарбы? Идеологиясы кандай? Коммуна болчу да, коммунизм болчу идеологиясы. Бизде андай идеология азыр жок. Интернеттерден чыгып атат. Жана балдар уже чыдабай кыздардын жүрүш-турушуна. Кыздарды өздөрү сабаттыр, өздөрү самосуд кылаттыр. Москвада. Ал кандай деңгээлде болду? Ал жалпы Кыргызстандан мамлекеттик массалык маалымат каражаттарынан берилди. Бул миллиондогон кыздарыбыздын тагдырын ойлондурат. Кыздардын анда намустугунан жок болот ба, тарбия жакшы ала албай атат да. Бизге бул негизинен экономикалык шарт таасир этип атат. Ошону акчага кызыкпастар, бул биз жашоого кызыгып, жашоону туура жашап өтүш керек.
тилекке каршы жаштардын адеби начар болуп атат. Сиз айткандай эле маданият жагынан опера жагы, театр жагы өнүксө, балким алар да жакшы жолго түшөр деген ойлор жаралып кетет да бул жерде. Бул жаштардын тарбияланышына маданият министрлиги болобу, чыныгы күнөөлүү эмес депчи. Албетте ошолор эң башында ошолор турат да. Бул жана моментальный фильмдерчи. Жок, агай. Агай, мен суроомо жооп берсеңиз, эмнеге жаштар тарбияланыш үчүн жарнамаларда уятсыз нерселер илинип турат? Ошого эле жооп берсеңиз. Эмнеге ошол мэрия тараптан ошол уятсыз нерселерди алынбайт? Ошого жооп берсеңиз. Суицид чыкканда эле ушинтип жыйналыш жасап калыңар деп. Андай эмес да. Ушунча Нарын областында ушунча көп суицид болуп кеткен маселесинде сиздер келип атасыздар биздин школго. Анонимный вызов кылып койгулачы деп атасыңар. Эмнеге буга чейин суицид боло элек деп мындай маселе болгон талкууланган эмес эле? Коомдун ичинен эле Нарындын шаарында ата-эне менен болгон мамиле алыс болуп атат. Ошол себептен суицид жана башка нерселер көп болуп атат. Ачыгыраак кызга көп дейшеби балдар? Же жабыгыраакка көбүрөөк дейшеби? Демократия болгондон кийин ал адамдын өз эрки. Чоң кыз сага суроо да, унаажын көзүн сүзбөсө бука жибин үзөбү деп. Аллах бар деп Уран айтсам, диним болор төбөлүк, пайгамбардын осуятын бекем кармап жүрөлүк. Мен аялым 16 жашында алгам. Мен турмуш курганга даярмын да азырчы. Мен калыңым бар, даярдап койгондо атамчы, сиздин 14-төгү небереңиз же кызыңыз барбы? Бериңизчи, мен үйлөнөйүн ошого. Сен ким экениңди мен билишим керек. Менин кызым ким экенин сен билишиң керек. Анан ким болот? Анан сен берде тура эле, сен бере сал, мен ала салайын деген андай болбойт. Жарым жылаңаш чүгөн бар. Жылаңаш чүгөн бар. Тамеки чегип, түнү менен дискотекаларда жүрүп атат. Балким биз сиздерди көрбөсүп жаткандарбыз ушул идеяда. Вот азыр 20% эркек отурат. Тургуланда иштегиле нормально, биз үйдө бүт условияны жасалып отурайлы. Жакын арада бардык эле мектептерде ошол 1-класстар бүтүрүү кечесин өткөрөт. Жакшы көйнөк алыш керек, чачын жасатыш керек, анан акча бериш керек, анан ушул нерсени өткөрсө болобу же өткөрбөй койсо деле болобу. Өткөрбөй коюш керек деп айтылат, бирок баары бир өткөзөбүз да. Өткөрүш керек. Кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги экенин болот. Кийинки ишемиден жолугушканга чейин жаштар сүйлөшүн теле долбоору коштошот. Саламатта калыңыздар. Анан кийин тоңкуп, жанагындай чет өлкөлүк музыка менен, кыргызча музыка менен тоңкуй албайсыңар да. Жанагындай биле албайсыңар да, кыргызча. Ошон үчүн биздин жана маданиятыбыз, мүнөзүбүз да ошондой болуп барат да. Анан мисалы мен айтсам да ушул жерде бир жырткыч пайда болуптур. Мисалы бир токойдо бир жырткыч бар экен, ошо кишилерди жабатты, бир киши, эки кишини жеп коюп десе, адамдардын баары коркмак да ошо токойго баргандан. Анан бирок ушу дискотекада жана ягуар ичип, ягуарлар бар да азыр. Ошо кыздарды жаман ишке алып кетип аткан, ала качып кетип аткан, бузуп аткан дагы ягуарлар бар. Анан ошон үчүн дискотекага барба демекмин силерге. Чоңойгондо кыз кишиге, чоңоюп калган кыз кишиге өз жалгыз жүргөн, түнкүзүн жүргөн, кечинде жүргөн аябай коркунучтуу, кооптуу. Азыр телевизордон көрүп атсыңарбы? Баланчанчы жылкы жоголуп кетти, тигинче жылкы жоголуп кетти деген. Мурда адамдар жоголчу эмес, азыр жоголуп атат да. Анан биз болсо коркпой эле дагы эле барабыз да. Ошо билип туруп, ошол жерде жаман иш болуп аткан. Жана ичип алган жигиттер сүйрөп кетип атат кыздарды. Бузуп атат, дагы башка нерселер болот. Анан биз ошону эле улантып атабыз да. Анан мына жерден мисалы кээ бирлери чоңойгондон кийин ичем деп атты. Мен айтмакмын, эч качан ичпегиле деп. Бул балекетке эч качан жолобош керек. Аз да ичпеш керек. Себеби дегенде аяк жагы жаман. Мисалы бираз ичем дейт. Көп аялдар күйөөбү менен кичине ичем дейт. Күйөөбү ичсе кичине куюп берет башында. Анан күйөөбү кантип алкаш болуп калганын билбей калып атат.
Көп адамдар ушундай. Мисалы, өзүңдү кармайм десең, күйөөң мүмкүн өзүн кармай албай калат. Күйөөң алкаш болуп кетет. Ата энени көргөн бала акырындап стаканды кармаганды үйрөнөт. Ата энеден, мисалы, ата деген үлгү, эне деген кыз үчүн үлгү. Анан эч качан кармабаш керек жаман нерсени. Бул арактан көп кыргыздар өлдү. 100 000 жетим бар, 100 000. Эч кандай согуш жок, 100 000 жетим бар. Ошо 100 000 жетим канча ата эне өлгөн демек? 40 000, 50 000 киши өлгөн. Ошонун баары эмнеден? Ошо арактан өлгөн. Биз болсо ошол жакка кетип атабыз да. Жанагындай день рождения, ар кандай вечерлерде бүт баарында арак куюлуп атат. Арак ичилип атат. Арак болбосо башкасы иши кылып жанагындай нерсе кетип атат да. Анан албетте мисалы мына жерде 200 кыз отурабы, 200 бала. Кыздар балдар 200ге жакын. Анан ошойдон бир 20сы уже алкаш болуп кетет. Эгерде ушинтип акырын иче берсе, дискотекалардан. Азыр мынча ичесиңер. Эртең мынча, анан мынча. Ошентип анан алкаш болот. Анан ошон үчүн эч качан жолобогула демекмин. Анан ошо биз кыргыздын салтына кайтайлы. Кыргыздын салты боюнча кыздар көчөлөрдө жүргөн эмес, чоңой болгондо. Ошо күйөөгө чыкканча ата эненин карамагында болуш керек, ата эненин тили менен болуш керек. Анан мына балдарга да иншалла айтмакмын, ошо аракка жакындабагыла деп. Ичимдикке жакындабагыла. Жанагындай дискотекаларда деле көп жаман нерсе болуп атат. Мушташ болуп өлтүрүлүп атат адамдар. Бири-бирин өлтүрөт. Анткени жиндеп кетип атат ичкенден кийин. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер жаштардын тактап айтканда ушул Токтогул районунда жайгашкан номер 2 Жомарт Бөкөнбаев атындагы мектептин окуучулардын жаштардын үнүн уктуңуздар. Бүгүн сиздер менен биз ушул бул тема менен чекит коюуга болбойт. Тактап айтканда майрам жакшы, бирок майрамды кандай майрамдайбыз? Негизги маселе ошондо. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Мен ойлойм, бул жаштарыбыз Кудай буйрса келечекте элибизге жакшы салым кошот деген ойдобуз. Ушул жаштар сүйлөшүн теле долбооруна жакындан жардам көрсөткөн биздин жаштар иштери боюнча министрлигине чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле Келечек жаштар коомдук фондуна, жана ошондой эле Маданият борборуна да чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ушул жаштардын үнүн угуп, биз ойлойбуз. Балким жаштарыбыз туура айтты. Балким туура эмес айтты. Чечимди сиздер гана чыгарасыздар. Кыргыздын жакшы накылы бар. Жакшы болуу астаста, жаман болуу бир паста дейт. Демек, биз өзүбүз оңолушубуз керек. Демек, өзүбүз оңолбосок, келечек коом оңолбойт. Тагдырдын табышмактуу тар жолунда таалайын издеп тапкан жан болгула. Байсалдуу сапар буйруп улуу күчтө, баарыңар эсен аман бар болгула. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Жалал Абад областына караштуу Токтогул районунун жаштары сиздерге сүйлөп берди. Кийинки ишембиден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар. It's like downtown New York in the middle of traffic jams. All I really want you to know is who I am. Find me low key in the back. Salam aleykum. Ey baldarı. Berkel geç. Otur ulan bunda. Otur bunda. Otur. Aksakaldı kal. Bu arak degen aram. İçpegile. Aksakallı pivo degen bulat pivo. Arak emes bu. Akıl esingeri joğolot. Üy bileğiңерден ajırap kalasыңар. Aksakallı bu arak emes bu pivo degen bu Baltika.
Абиргерден ажырайсыңар. Есіңерге келгиле. Ey balдар. Қор болып өлесіңер, қор болып. Blessed and cursed on the day that I felt the power of you inside me. It was strong and I loved it. And there comes a time in our lives when things change. It's a brand new day, and baby, I'll spend it with you. From you is, do you wanna share my love's bliss? I long for the day when I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big thing if you leave me, but I do. Aklınlardan ayrılasınlar.